Assalamu alaikum, hurmattуу YouTube sүйүүчүлөрү, hurmattуу Desin TV kanalынын катталуучулары. Бүгүн биз 9-июнда болуп өткөн эл аралык мамилелер, коопсуздук жана коргонуу комитети деген комитет бар. Ошол комитеттин жыйынындагы бир-эки маселелердин каралгандыгына анализ жүргүзөбүз, достор. Бул комитеттин жетекчиси Исхак Пирматов. Бүгүн 2,5 сааттай отурушуп, ушул комитеттин жыйыны болду. Мен бир-эки сыйра карап отуруп, ошон үчүн олуттуу бир-эки учурларды байкап калдым. Ошолор жөнүндө сиздер менен ой бөлүшөйүн деп чечтим, достор. Мен негизги эле байкаган бир олуттуу маселе бул биринчиден ушул Каныбек Иманалиев айтты, ошол жерде коопсуздук боюнча бир энергетикалык рынок, жалпы Евразия чөлкөмүндө энергетикалык рынокко биз кирип жатып турбуз. Ошол маселе талкууланганда Каныбек Иманалиев сөздү алып баштап айтты да. Ушул Казакстандын, Кыргызстан менен Казакстандын чек арасында 8 километрге жакын жерде 190дой машина жатат азыркы кезде. Ичинде черешня, кокон гиляс, ошол клубника өткөндө дагы сөз кылганбыз. Ошолор бир күн, 2 күндөн жатып калып, бул нерсе чечилбей жатат. Сиздер ушуну кандай, кимиңиздер карап, ушул нерсе кайсыл жагына чечиле тургандай болуп жатат деп абдан маселени кабыргасынан койду да. Кимиңиздер чечип бересиздер? Министр экономикабы же башкасыбы дегенде, министр экономика Санжар Мукамбетов деген мырза жооп бермекчи болду. Эми достор, анын жооп бергенин карап отуруп, эми мындай да бир канаат албайсың да, бул министрлердин жооп бергендигинечи. Күңк-мыңк. Бул жерде сүйлөшүлүп жатат, болуп жатат. Анан бүгүн как раз саат 10-до Евразия экономикалык комиссиясы деген бар. Ошол жерде ушул маселени карай турган болушту. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, бул министр өзү эмне дейт дебейсиңер, достор? Ушул биздин эки министрибиз дейт, ошол жактагы Евразия экономикалык комиссиясындагы, коллегиядагы эки министрибиз Олег Панкратов менен Эмил Кайкиев жөнүндө айтып атат да. Булар биздин өкүл болуп эсептелбейт дейт. Булар биздин өкүл эмес. Булар деген ошактан Евразия экономикалык комиссиясынын министрлери дейт. Эми бул деген эмне деген сөз? Кайра депутаттар оңдоп кетишти, булар биздин өкүлдөр деп. Ал бул киши болсо биздин өкүлдөр эмес. Алар эмне деп өздөрүнчө буйрук чыгарса, өздөрүнчө бир государство дегендей кылып, бир мамлекет дегендей кылып сүйлөп атпайбы? Эми дейт, бул жерде өзүнүн ошол патриоттуулук бир сезими ойгонуп кетсе, анан ушул биздин чек арадагы көйгөйдү көтөрүп чечип коюшу мүмкүн деп эми бир ушундай сөздү айтты да, достор. Бул эмне деген, бул өзү эле түшүнбөсө, буга эч ким түшүнгөн жок. Мен лично түшүнгөн жокмун да. Өздөрү патриоттуулук сезимдери күч алып кетип, ошол жерде Олег Панкратов менен тиги Эмил Кайкиевдин көтөрсө, анан болуп калышы мүмкүн экен. Көтөрбөсө болбойт экен. Анан дагы кайра бул нерсени биз ушул нерсени сөзсүз түрдө бүтүрүп кел деп дагы айттык деп дагы бир коет иши кылып, ал эмес, даже ошол Эмил Кайкиевдин атын дагы билбейт экен. Ким эле, кайсы жигит эле, тиги счетный палатадагы деп эстеп отуруп, башкалар ага түшүндүрүп отурушуп билбейт экен да. Достор, түшүндүрө кетчү нерсе, бул Евразия экономикалык комиссиясы деген бар. Анын астында постоянный коллегиясы бар. Анда ар бир мамлекеттен 2ден кызматкерлер министр деп аталат да. Биздин ошол 2 кызматкерибиз ушул Эмил Кайкиев энергетика министри болуп эсептелет, ЭАЭСтин. Ал эми Олег Панкратов болсо, мурдакы экономика министри, как раз ушул таможнялык иштер боюнча иштердин министри болуп эсептелет да. Ал жакта кадимкидей эле антимонопольный министерствосу бар, соода министрлиги иши кылып, ар бир ошол Евразия коопсуздугуна кирген, комиссиясына кирген мамлекеттердин баардыгы 2ден министрлерди беришип, ушундай бир национальный, улуттук мамлекеттердин үстүнөн деген сыяктуу бир уюм бар да. Ошол уюмда биздин ошол 2 адамыбыз ошондой патриоттуулук сезимдери ойгонуп кетип, анан кийин карап берсе, ушул камалистердин тагдыры чечилет экен. Анан депутат Анвар Артыков айтып калды, суроо берди да, достор. Бул силердин өзү
ушул министрлериңер бир элге пайда келтире турган бир жок дегенде бир факты барбы деди, бир иш кылган деди эле. Ал нерсени да жооп бере алышкан жок. Булар эчтекенин фактысы жок да, булар эчтеке бүтүрүшпөйт. Мисалы үчүн канча ушул Казакстан менен болгон проблема ушул азыркы кезге чейин деле уланып эле келе жатпайбы? Буну кандайдыр бир адамдар гана сүйлөшмөйүнчө буларга эч кандай бир маселелерди чечүүгө жарашпайт да. Мисалы үчүн кечээки 400 адам ошол границада жатканда деле менин оюмча бул Олег Панкратов менен Эмиль Кайкиев эчтеке содействие кылган жок болуш керек. Булар жөн гана ошол кожо көрсүнгө барып алып отурган сыяктуу министрлердей болуп эсептелет. Биздин албетте баардык эле министрлерибиз мына ошол Мукамметовдун күңкүлдөп жооп бергенин деле көрүп деле, эгер достор мына азыр коюп берем, сиздер ушулардын жообуна, ушул министрдин жообуна канган болсоңуздар айткыла, жакшы жооп берди депчи. Мен лично мындан бир сабатсыздыкты гана көрдүм да. Өзүнүн биздин өкүлдөрүбүз эмес деген сөз бул эмне деген сөз болуп эсептелет достор. Биз өткөндө Евразийскке байланыштуу маселенин баарын күн тартибинен алдык эле, өкмөткө тапшырма бердик эле. Евразийск боюнча сүйлөшүүлөр кандай болуп атат? Казакстан чек арасында биздин 390 машина турат. Ошо боюнча өкмөттүн өкүлү же экономика министри жооп берип койсо. Урматтуу Исхак Айтбаевич, Каныбек Капашевич, урматтуу депутаттар, бул боюнча өткөн жумада эки вице-премьердин катышуусу менен Казакстандын вице-премьери, Кыргызстандын вице-премьери менен катышуусу менен жолугушуу болду чек арада. Ошондо бүт маселелер каралып жатты. Бүгүн ЕЭКтин коллегиясы болот саат 10-до. Ошондо чечим кабыл алыш керек. Бүгүнкү жолугушууда ушул буюрса маселе чечилет деп ишенебиз биз. Жо, видео. ЕЭК. Жо, бул биздики эмес, бул ЕЭК өзү ушул күн тартибинде ушул маселе коюлган ЕЭК коллегиясында бүгүн каралат. Бизден өкүлдөр, министрлер бар ЕЭКте, алар катышат. Жо, бул ЕЭКтин биздин министрлер бул ЕЭКтин министри болуп эсептелет. Аналар бирок бул маселени биз алдыга жылдырып атабыз. ЕЭК аркылуу ЕЭКтин председатель менен сүйлөшкөн, сүйлөшүүлөр болгон, консультациялар болгон, ошол жакта каралат. Исабач, ошол бизден барган министрлердин бир жасаган ишини биз көрө элекпиз да, бир чечим алган, же Кыргызстандын кызыкчылыгын коргогону. Bir misal keltirip bir arasınlar, ne mesele çeşti? Anam bir gün şu çeşip, şöyle çeşit diyen kişi nesin her ol? Bu emi, Anwar Tıkıç, bu bunday, men tüz ayta almayım. Bular bizdin öküldör emez, bular уже ЕЭКтин министр болуп, эл аралык уюмдун министри болуп саналат. Бирок баягы мен ойлойм, ички дүйнөсү менен, патриотизм менен биздин кызыкчылыктарды колдош керек деп. Жанда алар Кыргызстанга пайдасы тийбей турган болсо, бизди кызыкчы коргоп турсандым, алардын эмне кереги бар? Эми ЕЭКтин өзүнүн ушундай принциби да. Министрлердин атын айтып болсун. Санжар мырза, айтсаңыз, мына эртең болобу, качан болот? Ошол отуруп, бүгүн болобу? Бүгүн 10-до каралат. Коллегияда күн тартибинде эки маселе ошол. Биздин мамлекеттин кызыкчылыгын жактагандардын, инсандардын аты жөнүн айтып койсоңуз. Ким? Бизде аякта Панкратов азыр, анан мурунку МИДтин стат секретары, мен азыр фамилиясын Кайкиев, Эмиль Кайкиев. Биздин өкүлдөр, биздин министрлер. Эми Санжар мырза, бардыгыбызды кызыктырып аткан бир эле маселе да. Эгерде сиздердин койгон талаптарыңыздар угулбаса, орусча айтканда, если не будут услышаны, эч кандай бир кабыл алынбаса, кандай рычагдар бар биздин өкүлдөрдө? Бул биринчи суроо. Экинчи суроо, мына Казакстандын каржы министрлиги бир олуттуу маалыматты жарыя кылды да. Канчалык негизде сиз мына жетектеген министрлик ошону тастыктап же төгүндөй аласыз бүгүнкү күндө? 48 эсеге чейин азайтылган деп жатат. Баалары чоң цифрлар айтылып жатат. Мен азыр эми адашып кетишим мүмкүн. 10 эсе,
10 есе баягы занижение, выпадение по косвенным налогам деп мындай бир олуттуу маалыматтарды жарыялап атат да. Алар ошону негиз кылып, ошол бүгүнкү күндө мына 7 километрге чейин жетип атат кезектер. Канчалаган ишкерлерибиз, биздин жарандарыбыз жапа чегип атат ал жерде. Бул боюнча сиздер бир расмий же төгүндөп же бир кандай бир реакция бере элексиздер. 3 күн болуп калды ошол маалыматтын чыкканына. Рахмат, Айтбаевич. Бул боюнча биз бүт далилдер, биздин колдоо болгон маалыматтын далилдери бар. Азыркы күндө мисалы кыргыз булар айтып атпайбы, бул Кытайдан келген товарлардын экспорты, реэкспорты бар деп күмөн санап атышат да. Ошондо азыркы күндө Кыргыз-Кытай чегарасы жабык. Ошого карабастан чегаралар Кыргыз-Казак чегарасы болбой эле жабык эмес жүрүп атат, бирок аябай жай жүргүп атат. Анан айта кетчү нерсе болгон бир механизми, эгер биздин министрлерди кайра чакыртсак болот. Ошондо ээктин чечим алчу форматы чечим алынбай калат да. Ошол эң акыркы механизм ошондо болот. Ошол механизмди колдонууга өкмөттүн даярдыгы барбы? Албетте болбой баратса ошол кадамга. Айтпайбыз, албетте биз бүт регламент менен келатабыз. Ошону акыркы бирден бир мына коллегияга көтөрүлүп атат. Коллегиядан буюрса чечилсе, мен оюмча чегаралар эртерээк биздин продукцияга өтүп калат. Эгер болбосо жана мен айтып аткан механизмди колдонуш керек. Мен жакшы түшүнбөй калдым. Демек Казакстандын каржы министрлиги жарыялаган маалыматты сиздер төгүндөп атасыздарбы расмий түрдө? Албетте биз аны иликтеп, төгүндөп эметип атабыз. Жанда жарыя кылбайсыздарбы? Расмий түрдө жарыя кылбайсыздар. Мен көрбөй жатам эч жерде. Сиздерден реакция болуш керек эле да. Бул эми чоң айып, бизге чоң күнөө коюлуп атат да. Биздин эл аралык аренада биздин мамлекетибиздин имиджи болуп көрбөгөндөй жапа чегип атат. Анан ким бул расмий өкмөт сиздер төгүндөбөсөңөр, анан ким төгүндөйт? Эгерде ал жалган болсо. Биз ал суроо боюнча мына 2 күндөн бери жолугушуп атабыз. Көчө да бир отурум болду бизде. Бул бизде далилдечү бүт эмелер бар, маалыматтар бар. Анан биз ошого коллегиянын кезексиз отурум биз дагы ошо демилгелеп киргизип атабыз бул маселени. Аларда бар бул маалымат. Рахмат, түшүнүктүү болду. Ошол кыскасы. Анан Бахадыр Сулайманов айтты. Биз бул энергетика рыногуна, жалпы энергетика рыногу болуп калат экен. Анан биз алардан дагы кандайдыр бир милдеттемелерди кабыл алат экенбиз. Алар бизден милдеттемелерди биз өзүбүз ушул датка кемин подстанцияларын куруп, өзүбүз эми мына эми энергетикалык коопсуздукка жеткен учурубузда эми дагы кайра бир чоң мамлекет аралык уюмга кирип алып, анан бизде деди эң эле биздин байлыгыбыз ушул ток менен эле суу экен да. Анан дагы кызык жери суу жөнүндө сөз болгондо бул суу товар эмес, ток товар дейт. Сууну биз бекер эле беришибиз керек экен да. Анан дагы булардын бир күңкүлдөп түшүндүрбөй. Анда биз азыр Каныбек Иманалиев айтты, анда биз азыр сууну бербей эле койбойлубу, чогултуп, ошол өзүбүзгө кышта керек болгондо өзүбүзгө керектүү токту иштеп чыгарып алабыз. Ага чейин эч кимге суу бербей турабыз. Эгер бекер болсо десе, ага дагы жооп бере алышпайт да. Ушундай анан кийин мындай болгон, анан тигиндей болгон, илгери берчи эле, азыр болсо бербей калды деп бир ушундай күңкүлдөгөн, мыңкылдаган жооптор болду да, достор. Мен чын айтканда абдан эле булардын жоопторуна канган жокмун. Бирок ошентсе дагы 4 депутат каршы болду. Анвар Артыков, Бахадыр Сулайманов, абдан айрыкча ушул Бахадыр Сулайманов каттуу молодец маселени кабыргасынан койду, активдүү иштеп жатышты да. Ал эми тиги Карамат Орозова деген депутат айым окшогондор жөн эле отурушту, алар тияк биякты карап эле
отурушта окшойт. Баткенский насыбайдан салып алганбы, иши кылып жөн эле отурду да. Кээ бир депутаттар аябай айрыкча иштеди. Анан канттагы авиаполосаны өткөндө учуу полосасындагы сиздер көрсөңүздөр керек. Кантка орустарга төөлүккө берип коет экен дегендей болуп ушул маселе өтпөй калган эле. Ошону абдан талкуулашты. Көрсө ал үстүндөгү асфальттын гана ошол асфальт массасы дейбизби, асфальт аянтчасы дейбизби, орустардын менчигине өтөт экен кандайдыр бир кезде. Астындагы жери биздики болот экен да. Ошондой деп түшүндүрүштү кыскасы. Бул жерде 2012-жылкы договордун негизинде эле кетмек, силер туура эмес түшүндүрүп койгонсуңар деп акырында өздөрүн оңдоп элдерге түшүндүрмөй болушту. Кийин дагы журналисттерди чакырып, башка кылып биз түшүнүк беребиз деди да бул жөнүндөчү. Андан бир мында айта кетчү нерсе, ушул биздин жер берип жаткандагы шалаакылык болгонбу же ким тарабынан болгон шалаакылык, айтор 58 гектар жер ушунча жылдан бери бекер иштетилип аренда төлөнбөй жатыптыр да. Ошол 58 гектар жердин айырмасы $193.000 деди окшойт. $193.000 болот деди. Ошол долларды да ушул быйылкы жылдан баштап өзү $4,5 миллион берчү экен булар аренда акысына. Эми дагы ошол $4,5 миллиондун үстүнө почти $200.000 жакын доллар, ушинтип ошондо $4,700,000 биздин пайдабызга арендага түшүп калат экен да. Андан кийин дагы бир суроо болду. Ошол буга чейинки айырмасын буга чейин төлөнбөй калды да ошончо акчалар. Төлөп беришеби дедиле. Аны дагы кези келгенде төлөп беришет. Азыр карап жатабыз деп элге түшүндүрүштү кыскасы. Андан бир фермердин 18 гектар жерин өкмөт алып, ушул канттагы авиабазага берип, анан өзүнө аты Талай экен, ал фермердин фамилиясын дагы жазып алдым эле, унутуп калдым. Ошол 18 гектар жерди башка жактан беребиз дептир. Бир жерден берген экен, ал жакпаптыр. Андан кийин дагы кийинки жер ошол иши кылып сен сал, мен сал болуп, ушул кезге чейин бүтпөй жатыптыр да. Тиги өкмөттүн өкүлдөрү биз бүтүрүп койгонбуз, $34.000 алган дейт, бирisi $1 миллион алган дейт. Иши кылып кандай болгон учурда дагы эч кандай $1 миллион эмес, 4 миллион сом деди. Кандай болгон учурда дагы бул нерсе бүтпөптүр. Ошол киши байкуш ары бери жүгүрүп жүрөт экен. Ушулар жөнүндө сөз болду. Ушул эки нерсени абдан карашты да, бирок ошентсе дагы кээ бир мурунку энергетикалык рынокко кирүү боюнча дагы өткөрүштү. Бул кийинки канттагы авиабазанын ушул жерлери боюнча мыйзамды дагы өткөрүшүп, кыскасы ушундай жыйынтыкка келишти. Ал эми калган маселелери мен өтө эле олуттуу деп караган жокмун, анткени бир коомдо анча деле резонанс жараткан эмес ал нерселер. Андан кийин дагы бир кошумча айта кетчү нерсе, достор, бүгүн мына Чоң Казат кыймылынын лидерлери бүгүн Ак үйдүн алдына барып, атайын бир күркөнүн ичинде бир сандыкча бар экен, ящик. Ошол жерге каттарды таштаса болот экен. Президент Жээнбековке кат ташташты. Ушул жакынкы күндөрү бизди жолугууга мүмкүнчүлүк бериңиз биздин сиз менен деп. Аябай чын айтканда жандары карайышыптыр, ата-энелерине кысым боло баштаптыр. Бизди өлтүрүп эле койгула деди Максатбек Мамытканов. Ушунчалык болду деп. Сыймык Жапикеев айтты. Биз өзүбүз ушунчалык маалыматтарды берип жатсак, бизге кайра жардам берип, рахмат айткандын ордуна кайра бизди тескерисинче куугунтукка алып жатасыздар деп абдан жигиттердин абалын түшүнсө болот. Чын айтканда президент кабыл алып койсо жакшы болмок ушул нерсени. Ушундай эми коомдо баардык эле кыргыз эли билип калды. Булар эмне кылып жаткандыгын, эл үчүн кантип күйүп аткандыгын. Эми бул жерде эч кандай бир артистизм же болбосо башка нерсе жок да. Эми достор, силер деле туура түшүнгүлө, булардын аркасынан бир темный күчтөр бар, андан андай мындай деп айтып кандай бир ойлор бар да, ошо комментарийлерде көрүнөт. Эми ар ким ар нерседе ойлой берет экен да. Эми каяктагы бир тупой башка бир эмелер депутат болгондон көрө ушундай жигиттерибиз депутат болуп, ушундай жигиттер иштеп турса, активдүү болсо жакшы эле болмок да. Мына көрүп жатасыздар балык депутаттарды, сүйлөбөгөн немой депутаттар калп эле 100дөн ашык. Андан көрө ушундай жигиттерибиз депутат болуп барсын, элдин тагдырын чечишсин, башка болсун, башкалар дагы депутат болсун. Достор, мен эми буларга адвокат болуп башка адамдарды өтпөй ушулар өтүп кетсин деген жокмун. Эми мен бүгүнкү болгон окуя боюнча сүйлөп жатамын. Анан эле бирдеке болсоң эле
Сен чоң казаттын адамы турбайсың, анда тиги Мадумаров жакта эмне жүрөсүң деп баягы кече жазышыптыр. Анан бирөөсү болсо сен Мадумаров деле айта берет экенсиң, сен эмне кылып атасың деп бири жазыптыр. Бириси болсо тиги Шашенбек Абдыкеримов сага канча сом акча берип койду деп жазыптыр. Эми көрүнгөн бир ойлорду эле айта бербей, мындай иштей турган адамдарга мүмкүнчүлүк бериш керек да достор. Ушуну активдүү болуп, мен айтайын дегеним ошол. Саламатта туруңуздар. Ар кандай пикирлер болсо жазып койгула. Мен дагы эч кандай бир саясий топторду кызыкчылыгын көздөбөйм. Мен блогермин. Эми көз карашымдын бир жакындык жактары мен ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун бүтүн Кыргызстан партиясынын мындай программасы, ошолордун көз карашы мага жүрөгүмө жакын достор. Мен жөнүндө билгиңер келсе ошол. Мен эч кимден тыйында калган эмесмин, албаймын дагы. Саламатта туруңуздар.